Bir жаңылык көрөйүнчү. Кандай жаңылык болуп атты экен? Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар. Бишкекте 26 жаштагы келин өз кайненесине чайына уу кошуп, кайненесин өлтүрүп койгон. Апа келиңиз, чай ичиңиз. Мени өлтүрөйүн деп атасыңбы? Биринчи өзүң ич. Дагы кандай жаңылык экен? Бишкекте келин менен кайнене тытышып кетти. Ортосуна түшкөн күйөөсү аялына болушуп, жыйынтыгында апасына кол көтөрүп алган. Тур күнгө чейин. Неге апам, неге? Bir gün болсо, bir gün баары бир мени өлтүрөсүң. Бишкекте 26 жаштагы келин өзүнүн кайненесине күтүлбөгөн жерден Lexus 570 автоунаасын белек кылып сыйлады. Келин төркүнү нече элек экен? Келин, атка кайт, тамашалап койдум эле. Улантабыз, жанагы кайненесине 570 автоунаа берген келин кайненесинин ишеничине кирип, кайненесин алдап, кайненесинин үйүн өзүнүн атына жаздырып алган. Төркүнгө бара берет окшойсуң кайра. Апа мен сизге эмне кылдым? Жогол. Апа мен сизге белегим бар эле да. Не белек? Машина белек. Жогол, машина сатсаң менен. Төркүнүнө айдалган келиндин күйөөсү аялынын жоктугуна кыза болуп, чыдабай, ичкиликке берилип, жыйынтыгында көчөдө боңуш болуп кеткен. Gelin, kaçıp gel. Машинanın külüsünü ala geldin mi? Babam ne yapar? Ay malades. Ben balam için gelinge çıdap çırsayım da ayla çok. Koy andan gör TikTok'a tüzekleri gidiyor.